Саламатсыздарбы, күнгө шейшемби Супер ТВда Серепче Кеткейжи сайтынан алынган саат 11:00 карата учурдун актуалдуу, маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кыргызстандык жаш жубайлар 2020-жылдын августунда уулду болушкан. Ымыркай апасы 21 жашын белгилегенден бир нече күндөн кийин төрөлгөн. Ушуну менен үй бүлөдөгү кубанычтуу күндөр түгөндү, деп жазат басылма. Курулушта иштеген үй бүлө башчысы пандемиядан улам жумушсуз калган. Түгөлдөр эптеп жашап кетүүгө аракет кылган менен майнап чыккан эмес, акча жок болчу. Ошондо алар коркунучтуу чечим кабыл алышкан. Баланы башка үй бүлөгө берүү чечимин. Жубайлар баласын багып алууну тааныштарына сунуштап башташкан. Алардын бири үй бүлөгө жардам берүүнүн ордуна укук коргоо органдарына кайрылган. Полиция кызматкерлери баланы сатып алууну каалаган адам катары үй бүлө менен байланышкан. Белгилей кетүүчү жагдай сүйлөшүү учурунда чыныгы ата-энеси баласынын болочоктогу ата-энесине ымыркайга кантип туура кам көрүү керектиги тууралуу көп айтышкан. Баланын ден соолугу чын экенин, бардык эмдөөлөрдөн өткөнүн билдиришкен. 2020-жылдын 13-октябрында алар кафеден жолугуп баланы асырап алуучу катары келген полиция кызматкери ымыркай үчүн канча акча сурашаарын тактаган. Кыргызстандык жаран баласын жөн эле берерин, бирок акча берсе баш тартпай турганын билдирген. Полиция кызматкери ага ичинде 500 000 сом бар конверт берген. Жубайлар жашы жете элек баланы сатууга аракет кылуу беренеси менен 3 жылга кесилишти. Бала балдар үйүнө жөнөтүлдү. Вице-премьер-министр, экономика жана каржы министри Улукбек Карымшаков брифинг учурунда коррупция боюнча мамлекетке түшкөн каражаттар кайда сарпталып жатканын айтып өттү. Анын айтымында бүгүнкү күндө депозиттик эсепке 2 миллиард сомдон ашык акча түштү. Мамлекеттик органдар айтып жаткан 4 миллиард сом кыймылсыз мүлк менен кошулуп айтылып жатат. 2 миллиард сомдон бир аз ашык суммадагы каражаттын 1 миллиард 836 миллион сому медициналык кызматкерлерге берилет. Белгилүү болгондой 1 апрелден үй бүлөлүк медицина борборлорунун медиктеринин айлык акысы 100% жогорулатылган. Ошондой эле стационарда иштеп жаткан медицина кызматкерлердин маянасын 1-июлдан баштап 50% көбөйткөнбүз. Бул каражаттар айлык акы төлөөгө булак катары колдонулат, дейт ал. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кечээ 19 апрелде Ош шаарында жугуштуу оорулар ооруканасынын ачылышына катышты. Иш-чарадан кийин ал журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын айтымында учурда 300 жаран уу коргошундун тундурмасын ичип жатышат. Бейтаптар тундурманы ичкенден кийин биз кан, заара жана кантка анализ алып жатабыз. Организмде кандай өзгөрүү болуп жатканын протоколдойбуз. Азыр жардам берип жатканын өзүбүз клиникалык жактан көрүп жатабыз. Аконеттен жардам берерин лабораториялык жактан далилдегенден кийин биз аны каттоодон өткөрөбүз, деди министр. Ал ошондой эле уу коргошун Францияда каттоодон өткөнүн, Мадагаскардын президенти аны өзү да ичип, башкаларды дагы айыктырууда колдонорун билдирди. Эскерте кетсек, кечээ парламенттин комитети уу коргошун чуусуна байланыштуу Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу өтүнүчүн өкмөткө жолдоону чечишти. Алар министр кыргыз медицинасын дүйнө жүзүнө уят кылып жатат деген ойдо. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевге каршы активист Умай Арыкова жазган арызды карай баштады, деп жазат Азаттык. Умай Арыкова 16 апрелде Бейшеналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазган. Ал министрдин уу коргошун боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылган. Ушундай эле арызды ал 19 апрелде Улуттук коопсуздук комитетине берген. Арыкова министрдин аракетине жазык кодексинин бир канча беренеси менен, анын ичинде саламаттыкка атайылап зыян келтирүү беренеси менен баа берүү керек деп эсептейт. Медицина тармагында иштеген бир катар адистер жана жарандык активисттер уу коргошундун тундурмасын дары катары колдонуу адам өмүрүнө коркунучтуу экенин айтып, бул аракетти сындап жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирусту аныктоо жана дарылоо боюнча 5-протоколду бекитти. Буйрукка 16 апрелде кол коюлган. 38 пункттан турган документте коронавирустун эпидемиясын, этиологиясын жана патофизиологиясын аныктоо, диагноз коюу, бейтаптардын айрым топторун дарылоо боюнча сунуштарды карап чыгуу жана башкалар камтылган. Ошондой эле коронавирустун мутацияланып кетиши мүмкүндүгү жазылган. Мындан сырткары протокол
жолдо бейтаптарга далилденбеген дары-дармектарды, ошондой эле ооруну жеңил жана орточо көтөргөндөргө антибиотиктерди бербеш керектиги сунушталган. Анда антикоагулянттарды колдонуунун дагы жол-жобосу жазылганы айтылды. AQSh'нын Джорджия штатындагы океанариумда азиялык кундуздардан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Фейсбуктагы Джорджия аквариум баракчасында айтылат. Алгач кундуздардан респиратордук инфекциянын белгилери, чүчкүрүү, мурун бүтүү жана алсыздык байкалган. Кээ бирлери жөтөлүп баштаган. Кундуздар коронавирусту илдеттин жеңил түрү менен ооруган океанариумдун кызматкеринен жуктурушканы болжолдонууда. Себеби океанариумдагы айбанаттар кардарлар менен түз байланышта болушпайт. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Киткейджи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун.